Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга быйыл өзгөртүүлөр киргени жумурай журтка маалым. Бирок аларды алуунун жол-жобосу кандай? Сүйүнчү пул үчүн коом сүйүнүп жатат, аны жүзөгө ашырууга бюджет түтөбү? Деги эле жөлөк пулдун канча түрү бар? Бүгүн ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Түз эфирде акцент, студияда Ырыс Алиева, саламатсыздарбы? Студияга ушул эле берилген суроолорго жооп берүү үчүн келген коногубуз бар. Алгач тааныштырып алайын. Лунара Мамытова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары. Саламатсыздар. Лунара айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Келиңиз, адегенде эле биринчи суроону мен баягы жалпы маалымат алыш үчүн берейин. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга быйылкы жылы кирген өзгөртүүлөрдү баягы жалпы эл билет да. Бирок аны ийне жибине чейин баары түшүнөт деп айтканга болбойт. Ошон үчүн ушул жаатта жалпы маалымат алалык. Андан кийин суроолорду ары тереңдетип кетебиз. Саламатсыздарбы? Туура айтып атасыз, биздин ушул мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзам жаңыдан жазылып чыкты да. Анткени жанагы бизде өзү юридикалык жакта мындай сөз бар: эгерде 50% ашык өзгөртүү кирип атса, демек мыйзам жаңыдан кабыл алынышы керек депчи. Ошондуктан азыркы күндө иштеп жаткан мыйзамыбызга ошол 50%дан көбүрөөк өзгөртүү кирген үчүн ал жаңыдан мыйзам деп аталып, ал 2018 жылдын 1-январынан баштап иштеп баштайт. Жогорку кеңеш ошол июнда кабыл алды, президент дагы ошол кол коюп берди. Азыркы күндө биз учурдагы эле ушул мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын негизинде иштеп жатабыз. Көп ушул элдерден да көп суроолор түшүп атат. Биз качан ошол сүйүнчү пулдарды ала алабыз, качан жөлөк пулдарды кайрыла алабыз депчи. Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына сиздер дагы ошол максатта чакырдыңыздар. Биз да ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу айтып коелу деп атабыз. 2018 жылдын 1-январынан баштап арыздар менен кайрылса болот. Себеби мына дагы ушул 1-январдан баштап ушул жаңы мамлекеттик жөлөк пулдар туурасындагы мыйзам күчүнө кирет. Бул жагы түшүнүктүү. Азыр эле жооптун арасында арыздар менен 1-январдан баштап кайрыла берсек болот дедиңиз да. Ушул жерден эле суроо жаралат. Кандайдыр бир документтерди топтош керекпи же бир жактарга кайрылыш керекпи? Атайын арыз жазып кимге барыш керек? Ошол боюнча маалымат берели. Эми бизде азыр учурда өзүбүз ушу министрликтин карамагында 59 шаардык, райондук ошол социалдык өнүгүү башкармалыктарыбыз бар республика боюнча. Мына ошол ар бир райондо турган ошол райондук же болбосо шаардык башкармалыктарга келип өздөрүнүн ошол жашаган жери боюнча арыз менен кайрыла алышат. Азыр деле ушул кийин ошол мыйзам күчүнө киргенде деле мына дал ушул эле принцип менен иштейбиз. Ушул райондук же болбосо шаардык башкармалыктарга жашаган жери боюнча келип, ал жерден документтерин тапшырып, арыз жазып кайрылышса болот. Кандай документтерди топтош керек? Эми азыркы күндө ошол документтер аябай көп болуп атат. Ошондуктан биз бул жаңы мыйзам менен кыйла жеңилдештирдик да. Жеңил болду, элге дагы жеңил болот деген ойдобуз. Бара-бара ушул жарандар дагы өздөрү топтобой, бара-бара биз өзүбүз ошол документтерди кандайдыр бир жана автоматташтырылган түрдө кабыл алып, өзүбүз эле ошол компьютер аркылуу, маалымат базасы аркылуу өзүбүз кийин алардан сурап эле жасап койсок да болот да. Бирок азыркы күндө азыр аракеттер болуп жатат. Бирок азыркы күндө ошол эң минималдуу болгон бул биринчи сөзсүз түрдө ошол паспорту, кайрылган адамдын паспорту керек, эне атасынын, андан кийин ошол балдардын күбөлүктөрү керек, андан кийин ушул жашаган жери, ушул факты түрүндө жашаган жеринен маалым кат керек болуп калат да. Болгону ушул 3 эле документ менен кайрылса болот. Бирок дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек. Бул документтер жөлөк пулдардын түрлөрүнө жараша болот. Бул жөлөк пулдар бизде бир эле түр эмес, ошондуктан анын бир нече түрү бар. Ошол ар бир түрүнө ар түрдүү документтер кабыл алынат. Бирок эң керектүүсү мына 3 негизги жөлөк пулдун түрүнө мына ушул 3 документ керек болот да. Азыркы аталып кеткендер. Азыркы мен атап кеткендер. Жөлөк пулдун түрлөрү көп деп айттыңыз. Мына ошол жөнүндө сурагым келип атат. Негизи эле жөлөк пулдун канча түрү бар Кыргызстанда? Азыркы күндө бизде мамлекеттик жөлөк пулдун 2 түрү бар. Биз аны аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул, бул балдар бар үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пул. Андан кийин экинчиси бул социалдык жөлөк пул деп 2 түргө бөлүнөт, мамлекеттик жөлөк пул. Ал эми ушул 2018 жылдын 1-январынан баштап ишке
кире турган мыйзамдын негизинде 4 ошо мамлекеттик жөлөк пулдун түрү белгиленген. Алар эң биринчиси жанагы сүйүнчү пул кирет. Бул бир жолку берилүүчү ушул бала төрөлгөндө бир жолку берилүүчү сүйүнчү пул. Экинчиси бул балага көмөк же болбосо ошол төрөлгөндөн 3 жашка чейинки балдардын баардыгына берилүүчү, ай сайын берилүүчү жөлөк пул. Үчүнчүсү бул 3 жаштан 16 жашка чейинки үй бүлөгө көмөк деп коебуз. Бул ушул 3 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 3-чү баладан баштап бериле баштайт. 4-чүсү бул социалдык жөлөк пул же болбосо бул социалдык жөлөк пулга жанагы пенсияга укугу жок болгон жарандар кайрылып жөлөк пулду ала алса болот. Андан кийин эне атасы жок, багаар көрөрү жок болгон ушул жетим балдарга берилүүчү ушул жөлөк пулдар. Ошондой эле майыптуулугу бар балдар дагы ушул социалдык жөлөк пулду ала алышат. Түшүнүктүү. Азыр эле 2 түрүн, андан кийин өзүнчө быйылкы мыйзам боюнча 4 түрүн баса белгилеп кеттиңиз да. Ушулардын өлчөмү кандай? Тагыраак айтканда, кайсынысы канча сомду түзөт? Эми бүгүнкү күндө биз жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулду мисалы ай сайын ала алышат. Анын өлчөмү орто эсеп менен ошо республика боюнча 870 сомдун тегерегинде болуп атат. Бирок бул эми жанагы райондук коэффициентти кошкондо да. Негизи бизде жанагы кепилденген эң төмөнкү киреше деген болот. Бул орусча айтканда ГМД гарантированный минимальный доход. Ал ушул 810 сомдун тегерегинде кабыл алынган, 810 сом деп эсептелинет. Ошондой эле социалдык жөлөк пулдун өлчөмү бүгүнкү күндө 1000 сомдон 3000 сомго чейин берилет. Ал эми мына жаңы мыйзамдын негизинде ошол сүйүнчү пул 4000 сомду түзөт. Биз азыр ошол мыйзам долбоорундагы жогорку кеңеште карап жатканда мына ушул сумманы, ушул өлчөмдү айттык эле. Азыр жободо дагы дал ушул сумманы коюп атабыз, өлчөмдү коюп атабыз 4000 сом деп. Анан дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө көбү жанагы сүйүнчү пул жок деп эсептеп келишет экен да. Азыркы мыйзам менен деле бизде сүйүнчү пул берилип келе жатат бүгүнкү күндө деле. Болгон аны баардыгы эмес, баардык жарандар эмес, болгон аны аз камсыз болгон гана үй бүлөлөр, балдары бар үй бүлөлөр гана ала алышат да. Анын өлчөмү 2700 сом же болбосо ошол кепилденген эң төмөнкү кирешенин 300% деп белгиленген. 300%. 300%, 2700 сом. Азыркы мына жаңы мыйзам менен 4000 сом болот сүйүнчү пул. Буну ушул ар бир балага берилүүчү, төрөлгөн балага берилүүчү сүйүнчү пулдун өлчөмү ушунча болуп атат да. Экинчи ушул төрөлгөндөн 3 жашка чейинки жөлөк пулдун өлчөмү бул 700 сомдун тегерегинде белгиленип жатат. Бүгүнкү күндө министрликтер менен макулдашуу өтүп жатат. Эгер премьер-министр кол койсо, мына ушул суммада өлчөмдө жарандар жөлөк пулду ала алышат. 3 жаштан 16 жашка чейинки жөлөк пул анын өлчөмү 500 сомдун тегерегинде болуп жатат да. Ал эми социалдык жөлөк пулду буга чейин айтканда 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Түшүнүктүү. Жанакы 2700 сом боюнча сурагым келип атат да. Бул деле сүйүнчү пул сыяктуу бир жолку берилет, бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн туура балдарына. бул дагы аты сүйүнчү пул. Ошентип эле аталат. Сүйүнчү пул бир жолку берилүүчү сүйүнчү пул деп эле аталат да. Бул жанагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн кирешесине жараша болот. Анын кирешесин биз карайбыз. Эгерде ошол кепилденген эң төмөнкү кирешеден ашып кетсе, анда бул үй бүлөгө сүйүнчү пул берилбейт. Эгерде андан ылдый болсо, ошол 810 сомдон ылдый болсо, анда ушул үй бүлөгө жанагы тиешелүү документтерди райондук башкармалыктарга алып келгенден кийин, арыз жазгандан кийин сүйүнчү пулун ала алат да 2700 сом өлчөмүндө. Эми сурагым келип атат. Быйылкы жылдын эң башкы өзгөрүүсү сүйүнчү пул. Ар бир балага бериле турган болуп атат. Бул кийинки жылдан баштап, Ушул жерден мындай бир суроо жаралат да. Бир жылда канча бала төрөлүшү мүмкүн Кыргызстанда? Эми бизде статистика бар. Бул атайын ошол статистиканын негизинде биз өзүбүз деле айта алабыз. Бир жылда бул жол менен бир 159 000 бала төрөлөт экен да. Ошол 159 000 бала төрөлсө, ар бир балага биз эми кийинки жылы берип баштайбыз. Бирок ал ушул 2018 жылдан баштап төрөлүшү керек болуп калат да. Эгер 2017 жылы декабрда төрөлүп калса, ал кайрыла албай калат да. Кирбей калат. Ал кирбей калат. 2018 жылдан баштап төрөлгөн балага биз сүйүнчү пул бере алабыз. Анын дагы эң башкы мындай бир убактысы бар. Ошол төрөлгөндө эле ушул көп эне аталар азыр деле сурап атышат да. Биз уже төрөлгөндө канча убакытта кайрылышыбыз керек, канча убакытта биз ала алабыз сүйүнчү пулду деп. Аны ошол бала төрөлгөндөн кийин документтерди
топтоп тиешелүү документтерди анан ошо арыз менен кайрылганда почта же болбосо банк аркылуу алар ала алышат. Бул 1 жылдын ичинде, бала төрөлгөндөн кийин 1 жылдын ичинде кайрылып сүйүнчү пулун ала алышат. Түшүнүктүү. Ушул эле жерден сурагым келип атат. Негизи мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан көтөрүлгөн. Бул жалпыга маалым. Бирок ошол эле учурда тармактык министрлик бул жерде кызыктар, бул мыйзамдын кабыл алынышына кызыктар болчу да. Кандай максатты көздөдү эле башында? Эң жакшы суроо болду. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биз өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү мамлекеттик жүлүк пулдар туурасындагы мыйзамды дагы иликтеп өзүбүз анализдеп чыкканбыз да. Анын негизинде аябай мындай бир көп көйгөйлөр чыкты. Көп көйгөйлөр менен биз ушул кагыштык да. Мисалы үчүн коррупциялык тобокелчиликтер аябай көп болчу. Мурда азыркы күндө деле ошол болуп атат. Анткени кирешени аныкташ үчүн бул өтө көп документтер кабыл алыныш керек болуп калат да. Көп документтер топтош керек болуп калат. Мисалы үчүн аны киреше ошол үй бүлө акча жөлөк пул алыш үчүн биз анын кирешесин санашыбыз керек болчу да. Анан мына жөнөкөй эле жарандар, мисалы үчүн интеллигенция болобу, врачтар, дарыгерлер, мугалимдер болобу, алар ала албай келишкен да. Азыркы мына жаңы мыйзам менен анда баардыгы алып калышып атат да. Анан бул коррупциялык тобокелчилик дегендин дагы бир себеби болуп атат. Жанагы ушул үй бүлөсүнө барганда машинеси болсо машинеси жок деп да коюшат экен. Анан ушул мага жөлөк бул чектей койчу деп акча берген учурлар да болот экен да. Демек ушул даректүүлүк жоголуп калат экен. Демек ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөр дүн көбү алса, бирок кандайдыр бир бөлүгү албай келеткен дагы колунда барлар алып калышат экен да, алып калып жатышкан экен. Анан мында текшерүүлөр дагы буга далил болду. Биз текшерүү жүргүзгөн элек, ошо текшерүүдө да ошол нерсе далил болду да. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле жогорку кеңештин депутаттары бул жаңы мыйзамды демилгелешип, биз чындыгында колдодук. Анткени дагы мына экинчи себеби бул жанагы үй бүлөнү сактап калуу болуш керек болуп атат да. Үй бүлөнү сактап калуу, бекемдөө болуп атат. Анткени ушул көбү балдарын таштап коюп мигрант болуп кетип атышат. Анан көбү ушул көрүү акатын айынан мындай баласын бир кичинекей эле бир 6 ай болобу, 5 ай болобу таштап коюп эле ушул ишке чыгып кетип атышат да. А биз болсо ушу 3 жашка чейин ушул балага көмөк болсун деп жөлөк пулду берип атабыз. Демек бул дагы болсо үй бүлөнү сактаганга чоң жардам берет экен. Үчүнчүдөн ушу балдарга жардам болуп атат. Төртүнчүсү бул жанагы пенсияны, азыркы күндө биз пенсияны киреше катары эсептейбиз. Эгерде үйдө ошол пенсионерлер жашаса, алардын пенсиясын кошуп туруп биз киреше катары эсептеп келгенбиз. Бул да болсо өтө чоң нааразычылыктарды чыгарган. Жогорку кеңештин депутаттары дагы бул боюнча атайын мыйзамын иштеп чыгып, ушул пенсионерлердин пенсиясын кирешеден алып койбойсуңарбы деп аябай чоң мындай бир талкуулар болгон да. Ошондуктан бул эң башкы себеби да ошол пенсионерлердин пенсиясы алынып атат. Демек бул да болсо пенсионерлерди колдоо. Төртүнчүдөн жанагы баардык балдарды мындай универсалдуу түрдө мына төрөлгөндөн 3 жашка чейин бул аябай өзгөчө жаш болот экен, жаш курак болот экен. Ошол медицинада дагы ошентип айтылат экен. Ушул жашта бала өзгөчө бир мындай көңүлгө муктаж. Ошол жашта балага көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Физикалык жактан, психологиялык жактан жардам көп болуш керек экен деп. Дал ушул 3 жашка чейин балдардын баарына универсалдуу түрдө анын социалдык статусуна карабай үй бүлөнүн, анын ошол жынысына карабай баардыгына берип жатабыз да. Ушул эң башкы себептер мына ошол үчүн болду. Биз ошону чоңголдоп келдик. Ортодогу теңсиздикти жоюу дагы бирден бир максаты болгон экен. Ортодо эми жанагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталган эң башкысы ошол болуп атат да. Ушул жерден сиздин жеке пикириңизди сурагым келип атат. Негизи пенсия кирешеге кириш керекпи? Анткени пенсия деген бул өмүр бою жасаган иштин акыбети да. Эми өзүңүздөр билесиздер, биз мамлекеттик жумуштабыз, ошондуктан мыйзам менен гана сүйлөй алабыз да. Ошол мыйзамдын негизинде азыркы күндө пенсия киреше катары эсептелип жатпайбы? Анан мисалы көп айылдарга барып, биз дагы мисалы мен өзүм ошол пособияны карайм да, ошол пособия жагын карайм. Анан айылдарга барып үймө кыдырып дагы жүрдүм, элдер менен сүйлөшүп жүрдүм. Анан ошондо дагы мындай карап турсаң, үй бүлө мисалы жакыр жашайт. Эки үй бүлө бир үй бүлөдө жашап калып атат, бир үйдө жашап калып атат. Эне атасы, анан эне атасынын балдары, неберелер болупчу. Ошо эне атасы пенсия алат экен дагы,
эне атасынын пенсиясын балдарына дагы биз кошуп коюп атабыз. Чындыгында сиз айткандай ал эне атасы ошол өзү өмүр бою иштеп анан ошол пешенен термен тапкан акчасын биз аны киреше катары эсептеп атабыз. Демейде аны өзүнө жумшаш керек болчу. Анын медициналык мисалы кандайдыр бир каражаттарга муктаж болуп калышат экен. Өздөрүнүн кандайдыр бир керектүүсүнө жумшабай, тескерисинче ошо балдарына, неберелерине чейин бөлүп коюп атык да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул пенсияны мына азыркы жаңы мыйзам менен алынып калышы негизи эле ушул кирешени санабай ушул пенсионерлердин пенсиясына тийишпей койгонубуз да бул өтө чоң жетишкендик болду да. Буга да болсо ушул мамлекеттик колдоо өтө чоң болду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бул бюджеттен баардык акча ушул бюджеттен каралып атат да. Ушул эле жерден азыркы сиздин берген жооптон алынган суроо десем болот. Көйгөйлөр коррупциялык көрүнүштөр деп айтып калдыңыз да. Министерствонун коллегиясында сиз жөлөк пулдар тууралуу доклад жасагансыз буга чейин. Мына ошондо ноокат маселесин козгогум келип атат да. Каражаттарды мыйзамсыз колдонуу болгон экен. Ушул маселеге токтолсоңуз. Эң жакшы суроо болду. Анткени сиз ушул белгилегендей, быйыл мен ушул февралда эле бул боюнча ошол өзүнчө демилгеленип, ошол бир райондогу кандайдыр бир баардык республиканы болбосо дагы райондо бир текшерип көрөлү деген демилге көтөрүлгөн да. Ошол демилгенин негизинде анан иштеп чыгып, бүт баардыгын кантип иштейбиз, кандай кылып текшеребиз деп иштеп чыгып, анан мына жайында биз текшерүү өткөрдүк. Ал текшерүүнүн негизинде ошол министр ошол мамлекеттик жөлөк пулдарды ошол текшергенге дагы мага ошол жетектөөнү туура көрдү да, ошол тапшырып, ошол сиз карап бүт баарын өзүңүз аягына чыгарыңыз деп. Анан ошондо ноокатка барып, ноокатты алдык. Анткени Ноокат районунда мурунку система менен иштеп, мындай бир түшүнүксүз жагдайлар өтө көп эле. Анан ошол ноокатта арыздануулар өтө көп болуп чыкты. Акча бердик, ошол акча берсек чектебей атат, пособие ушунча сом сурашат, берсек чектебей атат. Бунун баары мыйзамсыз көрүнүштөр. Ошон үчүн ноокатты алып, анан ноокаттын ушул бир 5 айлык өкмөтүн текшердик да. 5 айлык өкмөтүн текшергенде 5 айлык өкмөттүн чындыгында ушул каржылык жанагы мыйзам бузуулар аныкталды. Анын негизинде бир 5 миллион тегерегинде акча чыкты да. Бул жерде ушул өзүбүздүн эле райондук башкармалыкта иштеген адистерибиздин күнөөсү өтө чоң болуп чыкты. Себеби алардын ошол акча алгандары да өздөрүнүн мойнуна алып атышты да. Ооба биз ушунчадан акча алат элек дешип, мисалы. Экинчиден өздөрү да актыларга кол коюп берип жатышты. Өтө туура эмес, документтери туура эмес кабыл алышып, колунда бар үй бүлөлөргө чектеп койгон жагдайлар дагы. Анын баардыгы каралып көрүп, анан акт түзүлүп, өздөрүнүн колдору коюлуп, анан мен коллегияга алып чыгып, бул боюнча доклад жасаганмын. Анан эми мунун негизинде биз мындан ары ушул укук коргоо органдарын өткөрүп беришибиз керек болуп атат да. Коллегиянын чечими менен эми азыр ушул жерде токтоп турат. Мындан кийин ушул укук коргоо органдары гана ал жакка өздөрүнүн укуктук баасын бериши керек болуп калат да. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул эми жанагы ачык эле нерсе да. Баардыгы эле ушул жөлөк пулда коррупция өтө көп деп эле айтып жүрүштү. Эми биз ошону сөз үстүндө эмес, иш үстүндө ошол далилдедик да. Ошол иш үстүндө чындыгында өзүбүздүн эле адистерибиз, ошол айыл өкмөтүнүн адистери болуп калабы. Бул жерде жарандардын дагы өздөрүнүн чоң күнөөлөрү дагы бар. Жоопкерчилигин сезиш керек болчу. Ошол мага жөлөк пул чектесин деп эле өздөрү акчаны кармата коюшат экен. Мисалы, эми анын ачык эле өздөрү айтып берип жатышты. Ушунчадан берет элек, ушунча кылат элек деп элечи. Кээде мен ошол айыл өкмөткө барып сыртта да отуруп калдым. Мени жана министрдин орун басары экенин билишпейт да, мисалы жарандар билишкен жок. Анан жаныма келип, ошол эже кандай эмне болуп келип калдыңыз бул жака деп кобурашып сүйлөшүп калсак, ошондо да айтып атат. Бул жака мен пособияга алганы келдим эле, чектебей жатышат, акча бердим эле депчи. Кимге бердиңиз десем, аты жөнүн айтып атат. Анан канча бердиңиз эле десем, колуна ошол 500 сом алып келип бер, мен чектеп берейин деди. 500 сом бердим. Дагы деле чектебей атат деп ошол айткандары мына мен өз кулагым менен угуп келип атам да. Ошон үчүн ал эми муну жаңы мыйзам менен ушул коррупциялык тобокелчиликтерди жоюуга багытталган мыйзам, тазараак, ошол чындап эле даректүүлүк көбүрөөк болсун. Колунда жоктор албай, чындыгында колунда бар эле адамдар алып калып жатышыптыр да. Буга чейин эми мен айтпайм 100% ошондой депчи, бирок жакыры үй бүлөлөр деле алгандары бар. Бирок ошол арасында ошо даректүүлүк жок болуп калганы далилденди. Мындан кийинки кадамдар кандай болот эми ошол кызматкерлерге карата? Эми коллегияда биз атайын жанагы коллегиянын чечими бар. Ошол чечимдин негизинде мен буга чейин айтып кеткендей ушул
укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына тапшырдык. Буга эми өздөрү бүт баарын изилдеп көрүп анан укуктук баа бериши керек. Экинчиден ошол туура эмес дайындалган жөлөк пулдар биз ордуна коюу боюнча дагы атайын чечим чыгардык. Анын дагы өзүнүн жол жобосу бар. Мисалы ким жарандардан кетсе жарандар ал акчаны мамлекетке кайтарып бериши керек болот. Эгерде адистердин катасы болсо анда адистерге ошол укуктук баа берилиши керек болот. Үчүнчүдөн биз ал жерде ошол кээ бир туура эмес дайындалган ошол адистерибиз дагы бар экен. Аябай башаламан эле дайындалып калышкан. Анан аларды дагы ошол иштен алуу боюнча өзүбүздүн ошол чечимибизди чыгардык. Кызматтык жаза, кызматтык дисциплинардык жазаларды да бердик. Кээ бир ошол жетектөөчү жетекчилерге жанагы начальниги бар, начальниктин орун басары бар, башкарманын орун басары бар. Аларга биз дисциплинардык чараларды көрдүк. Себеби алар мурун иштеби жаңы эле келген адамдар болуп атат да. Мурун иштегендер алар иштинен кызматынан кетип буга чейин башка жерде иштеп атышкан болуп атат. Ошон үчүн биз аларга катуу чара көрө алган жокпуз. Бирок жанагы чектеген ошо чектөө бөлүмүндө иштеген адистердин кызматына ошол ылайыктуусун кароо жагын сунуш бердик. Ошол эле учурда бул убакытты дагы алат, анан дыкат бир иш жүргүзгөндү да талап кылат да мындан кийин. Бизди күтүп аткан телекөрүүчүбүз бар, суроосун кабыл алалы. Алло. Саламатсызбы? Атыңызды айтып, суроону узатып берсеңиз болот. Биз жөлөк пул боюнча чалып атабыз. Мурда 18 жашка чейин болчу эле го. Азыр эми эмне үчүн 3 жашка чейин болуп калды? Кандай эмнеге ондай болуп атат? Себеби барбы экен, ошону биле элем. Башка суроо жокпу? Башка суроо жок. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Жоопко түздөн түз кезек берип атам. Рахмат. Чоң түшүнбөй калдым. Жазгүл, сиз буга чейин мен айтып кеттим эле, балким жанагы укпай, балким эме болуп калдыңыз окшойт. Биз азыр деле ошол балдарды 16 жашка чейин бериле турган жөлөк пулубуз бар. Бул 3-чү туру жөлөк пулдун. Жанагы 3 жашка чейинки дегенибиз бул ар бир балага берилип атат. Ал эми 3 жаштан 16 жашка чейинки берилүүчү да жөлөк пулубуз бар. Бул эми 3-чү баладан баштап берилет. Демек, үй бүлө мындай бир көп балалуу болушу керек да. Мисалы статистикага таянсак, статистикада ошол канча көп балалуу болсо, ошончо үй бүлө мындай кедей болот экен да, жакыр болот экен да. Орточо ошол эсеп менен 3,1 балалуулар мындай бир бай эмес деп саналышат экен. Же болбосо мындай колунда жок деп саналышат экен да. Ошондуктан биз 3 бала деп алдык дагы 3-чү баладан баштап 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар болсо 3-чү баладан баштап жөлөк пул чегерилет. Бизди күтүп аткан телекөрүүчүбүз бар. Биринчи ошонун суроосун кабыл алалы, жооп берели, андан кийин маекти улап кетебиз. Алло. Саламатсызбы? Атыңызды айтып, суроону бере бериңиз. Атым Элис болот. Арындан чалып атсак эле. Кичине катуураак сүйлөйбүз, урматтуу телекөрүүчү, бир аз угулбай жатат. Арындан чалып атсак эле. Алло. Алло. Кичине катуураак сүйлөйбүз. Нарындан чалып атсак эле. Нарындан чалып атасыз. Атыңыз ким? Эрнис. Сурооңузду угуп атабыз, катуураак сүйлөңүз. Мен бир эжем сот развитияда иштейт азыркы учурда. Анан министерствонун ички аудити келип алып иштени акчалап деп айтып атат да, анан ошону суроо берели дегенбиз, тактап коелу. Канча акча алат деп айтып атат? 50-60 дейби, же $1000 дейби, ушундай. Ошондо адистер топтоп беришет бекен? Ар кайсы райондордон бүт алышат турбайбы аудит? Жок, азыр мына нарындан топтоп алышыптырбы же кандай болот? Ошол факт бар экенби азыр? Бар экен, алышыптыр. Эрнис, анда мен сизге мындай деп айтат элем да, эгер ошол чын болсо, анда факт бар болсо, ачык эле кат жазсаңыздар бизге. Канча сомдон болуп атат, ким алды, ким берилип атат, мындай ачык эле кат жазсаңыздар, биз ошол каттын негизинде тиешелүү коргоо органдарына өткөрүп беребиз да. Суроо бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки суроону биз ошол эле сүйүнчү пулга келип токтодук эле. Ушул жерден улагым келип атат менин. Сүйүнчү пул боюнча жылына канча каражат кетиши мүмкүн? Эми эгерде биз 159 000 бала
төрөлөт деп айтып атабыз. 159 миң бала төрөлсө, демек ар бир балага мисалы 4 миң сомдон берген болгондо дагы бул жылдык керектөөсү бир 609 миллиондун тегерегинде болуп калып атат да. Биз азыр мына мыйзам 2018 жылдан баштап ишке кирет деп атабыз. Но эгерде ушул 159 миң бала балким ашыкча төрөлүп калат, балким андан ага жетпей калат. Бирок ушул орточо эсеп менен бир где-то ушул 159 миң деп эсептеп атабыз да, 609 миллиондун тегерегинде деп атабыз. Азыркы күндө 3,4 миллиард бул ушул мамлекет жөлөк пулдарга бюджеттен акча бөлүнүп берилет. Эгерде ушул мыйзам мына 18 жылдан баштап ишке кирип атат, анын негизинде жалпы жонунан дагы 1,8 миллиард керек болуп калат да. 1,8 миллиард. Себеби мисалы азыркы күндө мамлекеттик жөлөк пулду бир ушул айда мына октябрь айына акыркы маалыматтар менен 288 миң бала ушул жанагы ЭПМС деп коебуз, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдарды кабыл алуу үчүн кайрылышкан 288 миң бала деп атабыз да. Ал эми социалдык жөлөк пулду бүгүнкү күндө мына 29 миң 824 бала алып атат да. Социалдык жөлөк бул болсо жанагы майыптыгы боюнча деп эсептелип келет. Ошондо жалпы жөнүнөн мамлекеттик жөлөк пулду мына бүгүнкү күндө 373 миң 722 жаран алат. 373 миң 722 жаран алат да. Ал эми мына мыйзамдын негизинде биз ошол болжол менен санап чыктык. Анын негизинде биз ошол бир 2 эсе саны өсөт деп болжолдонуп атат. Түшүнүктүү. Дагы телегөрүүчүбүз телефон чалган. Алло. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Атыңызды айтып, суроону бере бериңиз. Altımız üç hesabı kişilik kızım var. Biz pratikimiz yaptığımız için cep pasajlarından kankalardan biri kızıma alganım pensiyam sizde eğer de dokümentasyon çektik bizde kankalarına kalır. Урматтуу телегөрүүчү, бир аз техникалык мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кайрадан байланышка чыгып, суроо бергенге аракет жасасаңыз, биз сизди такыр уга албай жатабыз. Биз жалпы жалпы статистиканы келип токтогонбуз, ушул жерден кошумча барбы? Мен кошумчалап кетейин. Азыр буга чейин көрөрман чыгып, ушул Нарындан Эрнис деген көрөрман чыгып айтып атпайбы, биздин ошол социалдык өнүгүү тармагында эжем иштейт, акча алат экен депчи. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, бул көрүнүш адатта жат көрүнүш, бул мыйзамсыз көрүнүш. Ошондуктан тез аранын ичинде эгерде бир кандайдыр бир чара көрүлсүн десеңиздер, анда катты жазып жөнөтүңүздөр, укук коргоо органдарына дагы далилдер менен кол коюлуп жөнөтүлүшү керек болот. Биз дагы буга окшогон көрүнүшкө аябай мындай терс көз караштабыз. Сөзсүз түрдө жетекчилик бул боюнча да өзүнүн, эгер укуктук баа берилгенден кийин өзүнүн бир мындай чарасын көрөт. Мындай кызматкерлерге келди, алардан ошол чындыгында акча алганы далилденсе. Ошон үчүн жөн эле мындай каттар келип атат, анан каттарга чала койсок анонимный болуп калып атат да. Ошон үчүн анонимный болбош үчүн өзүңөрдүн ошол телефон номериңерди баардыгын жазып, анан жөнөтүшүңүздөр керек болуп калат да. Чалганда ошо жооп бере ала тургандай болупчу. Анан көп жазып коюп эле ошентип жоголуп кетип атышат да. Ошон үчүн жоголбой, тескерисинче, эгер чындап эле ушундай көрүнүш болсо, анда бүт баарын жазып, акырчыкырына чейин телефонуңуздардан бери калтырып, кол коюп жөнөтсөңүздөр болот да. Сиздер сөзсүз карайсыздар. Сөзсүз түрдө биз анан укук коргоо органдарына дагы өткөрүп беришибиз керек болуп калат да. Сурайын деген нерсе 1,8 миллиард сом деген каражаттын суммасы жаңырды. Азыр эле ушул жерден бюджет боюнча суралыш керек деги эле. Бюджет жетеби буга? Эми сиздер билесиздер, өзү бул өкмөт бул коллегиалдуу орган болуп саналат да. Бул жерде бир эле министрлик эмес, ал жерде бир нече министрликтер, мамлекеттик ошол кызматтагылар иштешет. Анын негизинде ар бир министрлик өзүнүн ошол кандайдыр бир жобо кабыл алынып атканда, мыйзам кабыл алынып атканда өздөрүнүн пикирлерин жазышат. Бул мыйзамдагы келгенде биз оң баабызды берип кабыл алынышы керек деп жөнөткөнбүз. Ал эми ушул каржы жагын тейлеген, каржы жагын караган каржы министрлиги дагы бул мыйзамга өзүнүн оң баасын берген, акчаны бере алабыз деп. Анан ошонун негизинде өкмөт дагы өзүнүн корутуусунда
атайын корутунду чыгарышат дагы. Корутундун негизинде акча бар бере алабыз деп чыккан. Демек, каржы министрлиги буга акча тапкан. Ошондуктан акча бар болгон үчүн мыйзам кабыл алынып жатат да. Эгер акча болбогондо анда мыйзам кабыл алынмак эмес да. Дагы телегөрүүчү бар экен, алгач суроосун угалы. Байланыш үзүлүп калды ушул жерден. Мына сүйүнчү акчаны көбөйтүүнүн ордуна майып балдардын жөлөк пулун көбөйтүү тууралуу кайрылуу болгон. Буга чейин бул нерсе жаңырган, биздин мамлекет башчысына чейин кайрылуу жолдошкон да. Сиздин оюңуз кандай? Туура айтып атасыз. Буга чейин ошондой бир арыздар менен кайрылышкан, атайын ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, ошо коомдук уюмдардын өкүлдөрү кайрылышкан. Биз мынтип айтат элек да, алар эми ушул бүгүнкү күндөгү мыйзамга, жана кабыл алынып жаткан мыйзамга, кабыл алынган мыйзамга каршылыгын билдирбестен, тескерисинче ушул майыптарга, ушул балдарга акчаны көбөйтпөйсүздөрбү деген өздөрүнүн ойлорун айтып келишкен. Биз буга чейин дагы мындай маалымат берип кетейин. Ушул майыптуулугу боюнча дагы биз атайын акчаны көбөйтүү боюнча аракеттер болгон. Буга чейин ошол 2011-жылы акыркы жолу көтөрүлгөн. Анын негизинде биз ошол министрлик иш аракет көрүп, акчаны ушул 3000 сомго чейин көтөргөн да. Эми албетте алардын бул дагы ошо дары-дармекке дагы аздык кылышы мүмкүн. Ошону баардыгын эсептеп туруп, мамлекеттик колдоо дагы азыр жанагы мамлекеттик госсоцзаказ деп коебуз. Мамлекеттик ушул атайын социалдык заказ 22 миллион жылына бөлүнөт. Анын негизинде ушул балдарга мына көп эне аталар айтат, ошол акчанын ордуна реабилитациялык кандайдыр бир кызматтарды көбөйтпөйсүздөрбү депчи. Мына ошонун негизинде мамлекеттик госсоцзаказ иштеп жатат. 22 миллион сом жылына бөлүнөт. Атайын ушул ага бардык жанагы майыптарга же башка балдарга ушул реабилитациялык кызмат көрсөтүү үчүн атайын долбоорду жактыргандан кийин алар бизден акча алышат дагы. Ошол акчанын негизинде балдарга бекер жардам көрсөтүлөт да. Ошон үчүн биз ошол жагынан дагы иш ашырып жатабыз да. Анан бул дагы туура эле бул боюнча дагы ошол бюджеттин жанагы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша аракеттер көрүлөт. Аларды көтөрүү боюнча дагы аракеттер болот сөзсүз түрдө. Мен ойлойм бул жагынан дагы мамлекеттин ою түз. Бул боюнча министрлик жүргүзүп жаткан аракеттер жөнүндө дагы айта кеттиңиз. Эми мындай суроо бергим келип атат да, бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча бала аз камсыздалган үй бүлөдөн деп жөлөк пул алат? Бүгүнкү күндө буга чейин айтып кеткенде ай сайын бизде статистика жаңырып турат. Буга чейин мисалы 272 миң болушу мүмкүн, 278 миң бала болуп калган. Мына азыркы күндө 1-октябрга карата 288 миң бала. Ушул ай сайын берилүүчү жөлөк пулдарын алуучулар болуп саналат. Алар ушул 810 сомдон алат. Ал эми биз жана эгиздерге дагы 3 жашка чыкканга чейин дагы аларга жөлөк пул беребиз. Ал ушул 900 сомдун тегерегинде болот. Андан кийин ушул 3 жана андан көп эмдерибиз бар, 4 эмдерибиз бар. Мына ошол балдарга деп дагы 1350 сомдон акча берип келебиз. Ай сайын эгерде ал аз камсыз болгон үй бүлө болсо. Анан жанагы райондук коэффициенттери кошулат. Анан сүйүнчү пул буга чейин айттым мен сизге жанагы 300% негизинде деп 2700 сом деп отур. Ошонун баардык саны 288 миң бала болуп атат да, алуучулардын саны бүгүнкү күндө. Үй бүлөнүн жыйынтык кирешесине эмнелер кирет? Ушуну чечмелеп кетсеңиз. Эми жыйынтык кирешеси мына ушул декабрда бүтөт. Жаңы мыйзам менен жыйынтык кирешесин биз карабай калабыз. Бирок бүгүнкү күндө дагы мына көбү жанагы ойлошот экен, мурункудай эле система менен ушу үйүндөгү телевизору, холодильниги болсо аны дагы санайт деп. Бирок бул кандайдыр бир аз эле бир жылга жетпеген убакта гана иштеди да, көп нааразычылыктар туулгандан кийин ал алынып салынган. Бүгүнкү күндө телевизоруң барбы, холодильнигиң барбы деп эч ким сурабайт. Бүгүнкү күндө болгону ошол үй бүлөнүн жанагы айлык маянасы, ошол пенсионерлердин пенсиясы, андан кийин ошол үйүндө жана балдары стипендия алса стипендиялары саналат. Андан сырткары кошумча кандайдыр бир жана премия деп коебуз, ушундай бир сыйакылар алса алар дагы жыйынтык болуп киреше деп саналат. Андан сырткары ушул үйүндө машинесин санайбыз, бирок машинеси эски болсо, мисалы 20 жылдан ошол завод 20 жылдан ашык колдонулган болсо, мисалы 97-жылдын нар жагы боло турган болсо, анда ал машинелер
жанагы еще кыймылдаткычын да санайбыз да 2000ден азыраак болуш керек. Ошондо эгер андай эски машина болсо, анда ал кирешеге кирбейт. Эгер жаңы машина боло турган болсо, 20 жылдан бери анын кыймылдаткычы ошол 2000ден өйдө боло турган болсо, анда ал кирешеге кирип калат да машинеси. Анан үйүндө жанагы айыл чарба техникасы болсо, ал дагы саналат, жерин дагы санайбыз. Себеби жер аркылуу иштетип, андан акча алса болот, пайда алса болот да. Машинени санаганыбыздын да себеби кээде үй бүлөсүнө машина алганга кандай бир каражаты жок болот. Демек машина алса, демек бул үй бүлөнүн кандайдыр бир кирешеси бар деп санайбыз да. Анан да эң жакшы нерсе, азыркы мыйзамдын кабыл алынганда эң жакшы нерсе, мына азыркы биз кирешени санап жатканда көбү көмүскө экономикада экен да, көбү жашырышат экен өздөрүнүн кирешесинчи. Ошон үчүн колунда барлар деле жөлөк пул алып калышат экен. Көмүскө экономикада бул дагы өзү официалдуу маалымат. Ошол статистикага таянсак, 72% көмүскө экономикада отурат экен да. Демек бул деген нерсе адамдын кандайдыр бир өзүнүн кирешеси бар. Бул 72% кайсы көрсөткүчтөн алганда? Бул эми статистикалык маалыматтар болуп атат. Жалпы элдин же болбосо жөлөк пул алгандардын? Жок, бул жалпы элдин, жалпы республика боюнча ошончо болуп атат да. Демек булардын кандайдыр бир патент албайт, же болбосо ошол официалдуу түрдө иштебейт, бирок кирешеси бар. Мигрант катары иштеши мүмкүн, башка катары иштеши мүмкүн. Анын баары жашырылып келет да. Анан жөлөк пулга алганга кайрылганда документтерин текшерсек, иштебейт деп чыгат. Бирок иштейт да. Ошон үчүн көмүскө экономикада 72% болгондуктан дагы бул мындай бир реалдуу кандайдыр бир жардам болбой турбайбы, чындыгында даректүүлүгүн жоготот экен деп биз ушул мыйзамда да колдоп чыкканбыз да, ошон үчүн дагы. Бул жагы жакшы да, бирок ошол эле учурда мындай бир суроо жаралышы мүмкүн да. Баягы сүйүнчү пул деп киргизип туруп, аны ар бир балага сөзсүз түрдө бере турган кылып атпайсыздарбы? Ушул жерден баягы социалдык макамын алып караганда теңсиздик жаралбайбы? Тагыраак айтканда мындай да, кээ бир үй бүлө миллиондогон киреше табышы мүмкүн. Кээ бир үй бүлө ошол баласы майып болуппу же башка себептер мененби тек ушул жөлөк пулду карап отурушу мүмкүн да. Ошолордун ортосунда теңсиздик болбойбу? Эми бир жагынан алганда биз балдардын баарын бирдей көрүп атабыз да. Сен байдын үй бүлөсүң же сен жакырын үй бүлөсүнөн же орточо үй бүлөдөнсүң дебей, балдардын баардыгын тең карап атабыз. Бул биринчиден бөлбөй. Балдардын баардыгы бул мамлекет үчүн баардыгы бир деп. Экинчиден ошол мисалы үчүн майып баланы карап отурган эне, ал андан сырткары ушул жанагы реабилитациялык кызматтар колдонсо болот. Мен башта айтып кеткендей. Экинчиден ушул социалдык жөлөк пулду дагы ала алат да. Социалдык жөлөк пул бул жанагы майыптуулугуна балдар 18 жашка чыкканга чейин майыптуулугу берилбейт дагы, баардыгына ушул акча тегиз берилип калат да. 18 жашка чейинчи 3000 сомдон алып калышат. Анан ушул акчадан сырткары дагы жөлөк пул алышат да аларчы. Ушул акчадан сырткары дагы. Анан балдардын баардыгы ушу тегиз баардыгына бирдей берилсин деп бир жолку эле берилүүчү жөлөк пул болуп жатат. Ошондо андан тышкары дагы андан сырткары дагы алар эки жолу андан сырткары дагы ошол социалдык жөлөк пулду дагы алып калышат. Анан дагы бир нерсе кошумча айтып кетейин. Азыркы мыйзамда, мисалы үчүн мына кабыл алынган мыйзамда абакта отурган дагы аялдар эгерде төрөсө, алар дагы ушул сүйүнчү пул алганга укуктуу болуп калып атат. Биз дагы бул жагынан караганда баардыгын бирдей карап атабыз. Сен абакта отурасың же сен бай же сен кедей дебей, баардыгын бирдей, ушу балдардын баардыгы мамлекет үчүн бир деген, бирдей укукка ээ, баардыгы бирдей болушу керек деген эмени карап атабыз да. Бирок андан сырткары дагы азыркы мыйзамда айтып атпайлы, жана даректүүлүк жоголуп атат, чындыгында мындай колунда барлар дагы алып калып атат депчи. Ооба. Ошон үчүн буну биз ачыкка чыгарып атабыз да, эмичи мында ачык эле болсун баардыгы. Баардык балдар мамлекет үчүн бирдей деген саясатта болуп атат. Бир болсун деген Абакта жаткан аялдар жөнүндө дагы сөз болду. Ушул жаатта статистика барбы бизде кандайдыр бир жыйына ушул жылына темир тордун артында канча бала төрөлөт? Эми азыркы мыйзам менен биз бербей келгенбиз да. Анан ошондуктан ал боюнча бизде азыр статистика жок. Канча бала алынат, кандай болот, эмне болот. Бирок төрөлгөндөр мына 159 миңдин ичинде бул балдар дагы бар. 159 миңдин ичинде бул балдар дагы бар да, абакта төрөлгөн балдар дагы бар. Бул балдардын баардыгы Кыргызстан боюнча төрөлүшү ушул болуп атат. Анын ичинде биз бөлүп караган жокпуз. Абакта канча төрөлөт же сыртта канча төрөлөт же ушул роддомдун ичинде эмес үйдө канча бөлүнөт деген жокпуз. Баардыгы бирдей болуп атат.
баардыгы биригип 159 миң болуп атат да. Ошондо төрөлгөн балдардын санына жараша болуп атат бул. Кыргызстанда баардыгынан анан абакта ушунча төрөлөт деп мындай в разрезе кылып караган жокпуз, баардыгынан чогуу кылып карап атабыз да. Анан абакта төрөлгөндөн кийин ал баласын опекунство оформлять этип туруп өткөрүп койсо, автоматтык түрдө жанагы төрөлгөндөн 3 жашка чейинки жүрөк пулду дагы алганга укуктуу болуп калат да. Ал аял болбосо дагы баласын кимге өткөрүп берсе, ошол баланы караган киши камкорчу алып калат да. Жанатан бери ушул чектелген жөлөк пулдар жөнүндө толук маалымат алганга аракет жасадым. Эгер мен кайсы бир суроону бербей калсам же болбосо сиз айтпай калсаңыз, азыр айтып алсаңыз болот. Эми биз сиздер менен баардыгын эле камтыдык деп ойлойм. Бул биринчиден, экинчиден биз азыр жобону иштеп чыгып ошол министрликтер менен макулдашуу өтүп жатат. Анын негизинде ошол бир ноябрь-декабрь айларында биз ошол өзүбүздүн адистерибизди окутуп, үйрөтүп, ошол жаңы жобо тартип менен үйрөтүп, буюрса ошол 1-январдан баштап баардыгы ушул арыз менен кайрылса, акырындап акчаны берип баштайбыз да. Анан дагы бир нерсе, социалдык жөлөк пулга биз тийген жокпуз, бул жаңы мыйзам менен. Ал ошол боюнча эле калды. Ал жерде эч кандай мындай бир өзгөрүү жок. Кандай болсо ошончо калды, анын өлчөмү деле ошондой болот. Анан азыркы күндө биз жанагы 4000 сом, анан 700 сом, 500 сом деп айтып жатпайлыбы? Ал өлчөмдөр жылына балким өзгөрүшү мүмкүн. Көбөйүшү мүмкүн. Анткени бул мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, бул эми жанагы ошол боюнча калат деп эч ким айтпайт. Ошол мыйзамда да ошону жазганбыз. Бул мамлекет жыл сайын өзү карайт өлчөмүн депчи. Ошон үчүн көбөйүүгө алып келиши мүмкүн. Балким биз дагы башкача иштетип көрөбүз да, мыйзамдын дагы башка жактарындай бир кемчиликтер болсо аны түзөгөнгө аракет кылабыз. Айтор бүгүнкү күндө ушундай бир универсалдуу жөлөк пул болуп жатат. Бул эгерде мындай биз максатына жетсе, албетте бул мамлекет үчүн бул чоң жетишкендик деп эле ойлойбуз да. Ошондо алардын баягы көрсөткүчүсү туруктуу эмес деген болду, Өлчөмү бул өкмөт өзгөртө алат. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Атайын элге жана бизге маалымат берип, суроолорго жооп бериш үчүн, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Акцент мындан кийин туптуура 1 жумадан соң эфирге чыгат. Ага чейин саламатта калыңыздар.